Жакында Кыргызстанга туристтер агылып эле калат экен. Ал эми Баткендеги чек ара көйгөйү чечилери күмөн. Ага себеп биздин Тажикстанда элчибиз бар экен. Ушул жана башка кызыктын баары алдыда, саламатсызбы? Өлкөнүн айрым аймактарына киргизилген өзгөчө абал режими токтоп, 11 майдан тарта өлкөдө өзгөчө кырдаал режими узартылды. 11 майдан тарта иштөөгө уруксат берилет деген тизмеде туристтик фирмалар бар. Кызык, ойлонуп жазылганбы же ойноп жазылганбы? Самолеттор учпаса, поезддер жүрбөсө, чек-аранын баары жабык. Кызык, бизге кайсы турист келет? Же балким өткөндө Илон Масктын спутнигине учкашып, бирөө келер. А балким кошуна планетадан тарелкасына отуруп НЛОлор келсе, биздикилер даяр турсун дегениби? Коронавирус барбы, жокпу, келдиби, кеттиби, маска тагабызбы, такпайбысы, айырмасы жок. Баягы Баткендеги чек-ара маселеси дагы эле актуалдуу бойдон. Биздин чоңдор элдер бири-бирине өтүп туруп, ал акыбалын, ден соолугун сурап турушсун дегенби, бул маселени артка жылдырган бойдон. 8 майдагы кезектеги ал акыбал сурашмай, ок атышуу менен ууланды. Бул каналда качып калсы. Кезектеги галстукчандардын жолугушуусу, кезектеги жарадар болгон жоокерлер. Бирок кооптонууга негиз жок. Кырдаалдын баары галстукчан байкенин көзөмөлүндө. Алган эмес жарадар болгон жоокерлердин башын президент Сооронбай Жээнбеков өзү барып сыйлап келди. Президенттин маалымат кызматынын белгилешинче, президент Сооронбай Жээнбеков чек-арачыларга колдоо сөздөрүн айтып, алардын тез арада сакайып кетишин каалады. Мекенине ак ниет кызмат кылгандыгы жана мекенчегин коргогондугу үчүн ыраазычылык билдирди. Айта кетсек, президент буга чейин Максат айылында да жарадар болгон жоокерлерди жеринен барып көрүп, башын сылаган. Бирок төөнүн куйругу жерге тийсе да, Кыргыз-Тажик чек-арасындагы маселеге чекит коюла элек. Мындан улам Баткендик акын Элеман Келдибеков президентке аба деп кайрылып, ыр пасилке жөнөттү. Сарору болоюн дедик, сизди күтүп барыбыз, аба сизген атайын, ыр пасилке жөнөттүмө, ютубтан тосуп алыңыз. Өгөйүң Баткен облус, өрүк зардын мекени, өрүгүң гүлдөй электе, өзгөгөң өтүп кетеби, күнүмдү көрүп турасың, күнөө кылба кечиргиз. Акындын пасилкеси президентибизге жеттиби, жетпедиби биз айта албайбыз. Бирок эл өкүлдөрүнө жеткен көрүнөт. Же бир жолу ошол жерге барып кабар алган жок. Бизге мында өкмөттүн кереги барбы же жокпу? Жылда Баткенде чек-арада монча чыр чыгат. Жылда эле ушинтип сооротуп коюшат. Эчтеке чечилген жок. Туура айтат. Өкмөттүн мындай эге турдун болсо отставкасы каралыш керек деп. Мен да кошулам ушуга. Рахмат. Депутат чек-ара маселесин чечүүдө экономикалык рычагтарды колдонуу керектигин белгиледи. Ал эми өкмөт эмне деди? Өкмөт баягы эле жазылган жообун айтып, мурункудай эле аракет кылып жатканын белгиледи. Ошол эле учурда депутаттын сурооуна жооп кылып, экономикалык рычагды колдонууга кечиккенибизди айтты. Бүгүнкү күндө өзүңүз жакшы билесиз, бул экономикалык рычагдын убактысы биз өткөрүп бердик. Буну ачык айтышыбыз керек. Кантип кечиктик? 2 ай 1 жыл тоскондон кийин, эгер Өзбекстан менен булардын алакасы жакшы болгон болсо, биз кийин өзүңүз билесиз, ошол жердеги биздин жарандарыбыздын дагы кандайдыр бир чек-аралаш соода саттыктын эсебинен оокат кылып атат. Биз ошол жагындагы мындай рискти мындай карап атабыз. Кайсы элдин соода алакасы зыянга учурайт? Элдикиби же кошуналарга мунайдан тартып, Кытайдын күкүртүнө чейин жеткирип берген эркулдардын бизнеси токтойбу? Ачык айтпайлыбы, галстук? Ой, Акрам Канбаралиевич. Мындай жооптордон кийин кыскасын айтканда, президент Сооронбай Жээнбеков дагы даалай жоокердин башын сылайт көрүнөт. Албетте, Кудай андайдан алыс кылсын. Айтмакчы, айтууга унутуп кетиптирмин. Бекем отуруңуз. Кызыктуу, таң калыштуу факт. Биздин Тажикстанда элчибиз бар экен. Күндү күн, түндү түндебей
кошуна элдердин алакасын бекемдөө аракетинде болуп, өзү бар экенин айтууну да унутса керек. Ал да аз келгенсип, жакында эле тажик бийлиги аны чакырып, карын көрсөтүптүр. Ак үйдөн дагы бир аңгеме. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2019-жылдагы отчетун укту. Жыйында эл өкүлдөрү өкмөттүн отчетуна бир катар сындар айтты деп, ал сындарды тизмектесек болмок. Бирок ага негиз жок. Жогорку кеңеш дайымкыдай эле, кадимкидей эле, баягыдай эле өкмөттүн отчетун кайрадан кабыл алып берди. Каршылык жокпу? Анда сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Амандыкта көрүшөлү.